сот залынан камактан бошотулушу. Октябрдын башы жогорку соттун төрагасынын алмашышы менен башталды. Буга чейинки төрага Замирбек Базарбеков өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна 22 октябрда судьялар кеңеши Медер Сатыевдин талапкерлигин сунуштады. 23 октябрда аны жогорку кеңеш талкуусуз колдоп, кийинки күнү президент кол коюп, Сатыев жаңы кызматка келди. Сот системасын эл үчүн, мамлекет үчүн иштөөгө мен болгон күчүмдү жумшаймын. Медербек Сатыев ким? Ага чейин жогорку сотто төрагалык кылган Базарбеков ким эле? Ачык булактагы маалыматтарды тизмектеп беребиз. Медербек Сатыев азыр 50 жашта. Ал президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевтердин айланасында таанылган инсан. 2012 жылы ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовдор Комтор иши боюнча бийликти күч менен басып алууга айыпталып кармалып, 2013 жылы 1,5 жылга чейин эркинен ажыратылган эле. Ошондо Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы аларды актаган чечим чыгарган. Коллегиянын курамында Медербек Сатыев да болгон. Ташиевдин, Мамытовдун жана Жапаровдун бөгөт коюу чаралары өзгөртүлүп, сот залынан камактан бошотулушу. Кийин бул чечимди чыгарууда процессуалдык кодекстин нормалары бузулган деген негизде Сатыев башка кесиптештери менен бирге кызматтан кеткен. 2015 жылы Сатыев жогорку кеңештин депутаттыгына Республика Ата Журт партиясы менен 43 тизмеде талапкерлигин койгон. 2017 жылы Камчыбек Ташиев президенттикке талапкерлигин койгондо анын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп катталган. Кийин Ташиев талапкерлигин алып салган эле. Ага чейин Ош облустук сот департаменти бөлүмүндө, Ош облустук сотунда, Сузак, Сокулук райондук сотунда иштеген. Жогорку соттун сайтындагы маалыматта 2013 жылы Бишкек шаардык сотунда иштеп, кызматтан кеткенден кийин Алай Лигнит ЖЧКсын жетектеп турганы жазылган. Азыр Алай Лигниттин директору Мухаммед Касым Сейитматов аттуу жаран. 2020 жылы Садыр Жапаров бийликке келген октябрь окуяларынан кийин президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары, 1 жылдан кийин президенттик администрациянын жетекчисинин биринчи орун басары, 2022 жылы жогорку соттун сот департаментинин директору болгон. Быйыл жыл башынан бери жогорку соттун судьясы болуп иштеп жаткан. Ал эми кызматтан кеткен Замирбек Базарбеков. Садыр Жапаров абакта отурган мезгилде анын жактоочусу болгон. Муну 2022 жылы февралда кызматка талапкерлиги көрсөтүлүп жатканда жогорку кеңештин жыйынында өзү тастыктап берген эле. Мен мына акыркы жылдары ушу адвокат жактоочусу болуп 16 жылдан кейін, ооба, иштеп калдык. Уже камакка отургандан кийин. Камакта отуруп калды. Ошондон бери мен ушул анан өткөн жылы 20 октябрда жогорку сот жокко чыгарганда мурунку күнөөлөрдү. Сиз ошол соттордун арасында болгон эмессизби? Актаганда. Акталган учурда кечирээк болуп калган, мен болбой калдым ошол үчүн. Рахмат. Ага чейин Ысык көл облустук прокуратурасында, Сузак, Ак Суу райондук Каракол, Балыкчы шаардык сотторунда судьялар кеңешинде иштеген. 2014 жылы кызматтан кетип, Чүй адвокаттар коллегиясында 2020 жылга чейин жактоочу катары иштеп жүргөн. 2020 жылы ноябрда судьялар кеңешинин тартип комиссиясында төрага, 1 айдан кийин президенттин администрациясынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болгон.